Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар, баарыңыздарды айт майрамыңыздар менен куттуктаймын. Бүгүн биз сиздерге челпекти даярдалышын көрсөтүп беребиз. Бизге 1 стакан кефир керек болот. 2 жумуртка кошобуз. 4 кашык май кошобуз. Сливочный майды эритип алдык. 1 чай кашык туз, 1 кашык сода, көк пиязды кошобуз. Кашык менен жакшылап аралаштырып алабыз. Аз-аздан унду элгеп салабыз. Аралаштырып, ушинтип камыр кылышты баштайбыз. Камырыбыз ушундай илешкек камыр болот. Камырды бөлүп алабыз. Камырыбызды зуала кылып алабыз. Камырыбызды колубуз менен жайып алабыз. Камырыбызды ушинтип жайып алабыз. Сковородкага өсүмдүк майын куюп алабыз. Кызып турган майга салып алабыз камырыбызды. Биринчи бети бышты, алмаштырып алабыз. Челпегибиз бышты, алып алабыз. Калгандарын да ушинтип бышыра беребиз. Мына экинчи челпегибиз да бышты, алмаштырып алабыз. Челпегибиз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Саламатта калыңыздар.